Гости сегодняшней программы из Кыргызстана. Забывалась любая беда. Менде көзүмдө проблема эмес, нервте проблема. Ошо нервте коркуп атабыз, осложнение болот деп. Я тобой болею, удержать не смогли. Эгер Бакуга барып дарылансаң, канча пайыз кепилдик берип атышат сени аяп кетесиң деп? 8 жашымда катыштым. Өзбекстанда болгон, Ооба, биринчи местоны ошоктон уттум. Самат башпай эмне алды? Алтын роза болгон. Забывалась любая беда. Насыйкат айтсаң, сен музыкага болгон кызыгууң качан пайда болуп баштады эле? 5 жаштан бир тууган жок. Үйдө жалгыз кызсың, э? Ооба. Насыйкат келечекте кыялдарың менен бөлүшүп кетсең. Яктада ырдагым келет. Көз азиз балдардын музыкалык мектепти ачкым келет. Дагы благотворительный фондду ачкым келет. Ты как всегда закричала: увидимся вскоре, потому что у нас никогда не кончается. Салам достор, урматтуу Сокол медианын катталуучулары, көрүүчүлөрү, бүгүн биздин студиябызда конокто кичинекей сулуу ырчы кызыбыз Насыйкат болмокчу. Салам Насыйкат, кандайсың, кандай келип алдың? Саламатсыздарбы, мен жакшы келип алдым. Насыйкат, өзүң жөнүндө айтып берсең, канча жаштасың, кайсы мектепте окуйсуң, канча бир туугансың? Менин атым Баймырзаева Насыйкат. Мен азыр 12 жаштамын. Ал спец мектепте мен азыр 6 класста боломун. 5 балдар искусство мектебинде мен азыр 3 класста окуймун. Канча бир туугансың? Менде бир тууган жок болчу. Үйдө жалгыз кызсың, э? Ооба. Үйдүн эрке кызы турбайсыңбы, э? Насыйкат айтсаң, сен музыкага болгон кызыгууң качан пайда болуп баштады эле? 5 жаштан кызыкканмын музыкага. Анан 8 жашта тайне менен тайдам мени Тойгонбаева Гүлнаранын кружогуна жаздырышкан. Ал жактан музыкалык билимиңди өстүрдүңбү? Сага кандай жардам беришти? Эмнелерди үйрөнүп чыктың? Ооба, мен аяктан көп музыкалык билимди алдым. Алар мени музыкальный базаны үйрөтүшкөн, вокальный базаны. Анан 9 жашымда мен Нурак Абдурахмановдун балдар искусство мектебине бардым. Азамат, Насыйкат, сен Ильястын ырыңды ырдап, анан социалдык тармактарга жүктөгөн экенсиң, алдында көптөгөн билдирүүлөрдү калтырышыптыр. Социалдык тармактын колдонуучулары сени колдошуптур. Ошол ырыңды да биздин көрүүчүлөргө аткарып бересиңби? Ооба. Мен гүлгө жалгыз келдим, байыралдым. Тургуздум махабатты, байды-балы. Жаштыгым татал жолдон жаңылышым. Долондон канатымды мен кайрып алдым. Жаштыгым татал жолдон жаңылышым. Долондон канатымды мен кайрып алдым. Азаматсың, үнүң аябай сонун турбайбы? Насыйкат, сен жакында эле Привет, Андрей программасына барып келиптирсиң. Ошол жака кантип барып калдың? Сага чакыруу каяктан түштү? Малаховдун редакторлору Инстаграмдан көрүштү. 19 сентябрда бизге жазышты. Мен музыкалык мектептен келген болчумун. Анан машинеде отуруп ырды жаттаганмын. Татьяна Булановна. Анан аларга биз жибердик.
үзүмдү. Алар айтты, эртең сиздер минус менен бизге жибериң. Негизи бизди эртең биз машинеде отуруп, видеону тартып, минус менен жибердик, анан алар сразу паспорттарыңарды жибергиле, бизге билетти жиберип, анан 20 сентябрда, суббота күнү, бизге репортерлор келди. Сюжетти тартышты, бир күн тартышкан. 21 сентябрда биз учтук, 22 сентябрда съемка болгон, 23 сентябрда биз Кыргызстанга келдик. На прощание ты, как всегда, закричала: увидимся вскоре, потому что у нас никогда. Силердин барган келген жол киреңердин баарын өздөрү чыгарып беришкен турбайбы? Ооба. Сен ал жака ким менен бардың? Мен ал жака апам менен барганмын. Апаң тууралуу айтып берсең, кайсыл жерде иштейт, эмне менен алектенет? Азыр негизи мен азыр менин апам упаковщик болуп иштейт. Тигүү цехинде? Ооба. Мен кичинекей кезимде ал Москвада иштеп жүргөн, маникюр салонунда. Айтсаң, сен азыр музыкалык мектепте 3-класстын окуучусумун деп калбадыңбы? Ал жакта силерге эмнелерди үйрөтөт? Сага окшогон өзгөчө балдар барбы? Ооба, бар. Биз ошо искусство мектебинде бизди сольфеджиону үйрөтөт. Нургиза Кулатовна деген абдан сонун мугалим. Көп кызыктырат сольфеджиого балдарды. Анан мен элдик вокалга барамын. Алымкулов Куатбек агай деген мугалим бар. Ошо мага айтат, мотивация берет. Насыйкат, мисалы, сен теңдүү баягы жаңы өсүп келаткан өспүрүмдөр ыржаттап аткан айрымдары угуп алып жатат, кээ бирлери болсо көп кайталап угуп отуруп анан кийин эптеп жатташат го. А сенде кандай, мисалы, сага жаккан ырларды кантип жаттап аласың? Негизи мен орусча ырларды жөн эле угуп жаттаймын. Кыргызча ырларды мага түшүнбөгөн сөздөрдү мага чоң тамгалар менен жазып беришет. Аны мен окуп, мелодияны жаттап, ошону соединять этем. Мисалы, кыргыз ырларынан сага кайсылар жагат? Кайсы ырларды жактыра баштайсың? Мен азыр элдик ырларды жактырып атам. Мисалы, кайсылар элдик ырлардан? Кыйылып турам деген ырды мен жактырамын. Мен азыр сиздерге ошо ырды аткарып бергем. Аткарып бергиң келип атат, э? Ооба. Анда ошол ырды аткаралыбы? Ооба. Жылкада бүрүң бараңдан, жыланы бойлой баратсам, жайлоонун салкын абасы эркелейт согуп алдыртан, көңүлгө сиңген гүл жыттың ай көркөмү менен мас кылган. Азамат, сонун элдик ырларды биле турбайсыңбы? Айтсаң, сен кайсы аспапка кызыгасың? Келечекте аспап үйрөнүү кыялыңда барбы? Ооба. Кайсыны? Мен комузду, анан фортепианону үйрөнгүм келет келечекте. Насыйкат айтсаң, буга чейин дагы көп баягы YouTube каналдарга, берүүлөргө чыгып жүрдүң, э? Анан өзүң тууралуу, мисалы, айрымдары билсе, айрымдары билбейт. Баягы сен келечекте өзүңдүн ден соолугуңду чыңдап, дагы болсо дүйнөлүк ареналарга чыгып, өзүңдүн талантыңды көргөзгүң келеби? Ооба, негизи көргөзгүм келет өзүмдүн талантымды. Буга чейин, мисалы, элден жардам сурап, мен ден соолугумду чыңдашым керек деп сбор ачтыңар беле?
Жоқ, негизи менде көзүмдө проблема эмес, именно нервте проблема. Ошо нервти негизи Бакуда Дарылашат ооба экен. дарылашат. Бирок биз коркуп атабыз, осложнение болот деп. Бирок келечекте өзүң чоңойгондон кийин баруу кыялыңда бар, э? Ооба. Сонун насыйкат өзүңдүн бир күндүк жашооңду айтып берсең, мисалы эртең менен туруп, мектепке барып, андан кийин музыкалык окууга барасыңбы же кандай болуп башталат сенин таңың? Биринчиден мен таң атканда турамын, жуунамын, үйдөн чыгып мектепке барамын, мектептен кийин музыкалык мектепке барамын. Музыкалык мектептен кийин үйгө барып, сабагымды кылам. Ошентип мен бир аптам өтүп атат. Бир аптанын 5 күнү кайталанма болуп өткөндө сенде окуудан чыгып кайра окууга кирип, дагы кандай хоббилериң бар? Мен өзү мончокторду тизгенди жакшы көрөм. Алар аябай сонун болуп атат. Мен курбуларыма мен ошо мончокторду берем белекке. Мен дагы медицинаны кызыгамын. Медицина келечекте медайым болгуң келеби? Ооба. Сонун. Айтсаң, курбуларың көппү музыкалык окуу жайыңда, мектепте? Алар менен парктарга барып кыдырасыңарбы? Биз ооба, менде курбуларым көп. Биз алар менен мектепте ойнойбуз, сабакты кылабыз, жардам беребиз бири-бирибизге. Сонун. Насыйкат, сенин үнүң аябай жагып калды мага. Дагы бир ыр аткарып бересиңби бизге? Ооба, анда мен азыр Татьяна Буланованын «Синее море» деген ырды аткарып беремин. На хороших людей и плохих всех делила ребячья порода. Мы играли в пиратов лихих и отважных бродяг-мореходов. Забывалась любая беда и терялась в далеком просторе, и не верили мы никогда, что кончается синее море. Азамат, сонун ырды айтып турбайсың сен. Айтсаң, кандай конкурстарга катыштың эле буга чейин? Кандай орундарды ээледиң эле? Мен эң биринчи конкурсум Роза Востока деген конкурс. Ташкентте. Мен ага 8 жашымда катыштым. Өзбекстанда болгон, э? Ооба, Өзбекстанда. Мен биринчи местоны ошоктон уттум. Азамат, баш байге эмне алды? Баш байге керамикадан жасалган алтын роза болгон. Андан кийин кандай конкурстарга катыштың? Анан кийин Бозторгай деген конкурска мен катыштым. Ошоктон мен 3-чү орунду алдым. Казакстанда болгон, э? Ооба. 3-чү орунду алдың Казакстан, э? Ооба. Жаңы эле биз сырттан сүйлөшүп калбадыкпы? Сенин продюсериң жакында сен менен иштешип баштайын деп аттыр, э? Анын аты ким? Сага качан сунуш түштү? Мен сенин продюсериң болоюн, продюсер катары сени элге алып чыгайын деп. Негизи менин продюсерим эң биринчи мугалим вокал боюнча Аяна эжем. Ананчы ал Instagram баракчаны ачты. Биз конкурстан видеолорду жүктөйбүз. По крайней мере, аракет кылабыз. Келечекте эстрада ырчысы болуу кыялыңда барбы? Ооба. Мен эстрада ырчы болгум келет жана вокал боюнча мугалим болгум келет. Тойлорго, мисалы, жакындарыңар чакырып калабы, насыйкат бизге келип ырдап берип койсунчу деп. Азырынча ал жака барбай элесиңби? Чакырчу мен кичинекемде.
Анан азыр мен ал жакка анча Кызыкпай атасың, ооба. Эмне себептен? Мени азыр анча аякка чакырбай калышты, бирок биз менин продюсердин тоюнда мен ырдап бердим. Кайсы ырды деп койчу? Адажо деген ырды мен ырдап бердим. Сон продюсериң Инстаграмга баракча ачкандан кийин бат эле катталуучулар топтолдубу? Ооба. Азыр Привет Андрейди көргөн катталуучулар менге тез көбөйдү. Баты көбөйдү ошол Ооба. программадан кийин. Ал жактагы мисалы билдирүүлөрдү сени колдоп жазса, насыйкат Азамат деп жазгандарды продюсериң сага окуп береби? Сен аларды укканда сүйүнүп каласыңбы? Ооба. Мага продюсерим окуп берет, апам окуп берет, энем окуп берет. Ошо комментарийлерди укканда мен сүйүнөм. Сага кандай комментарийлер жазышат көбүнчө? Көбүнчө мага Азаматсың деп жазышат. Талантыңа береке деп жазышат. Сонун насыйкат келечекте кыялдарың менен бөлүшүп кетсең, эмнелерди кыялданасың? Мен келечекте яхтада ырдагым келет. Яхтада, Ооба. Жана көз азиз балдардын музыкалык мектепти ачкым келет. Дагы Дагы благотворительный фондду ачкым келет. Азамат. Тайыны, таятаңды, чет жерлерди кыдырткың келеби? Ооба. Азаматсың, сонун. Насыйкатанда дагы бир ыр аткарып бер, анан кийин биз көрүүчүлөрүбүз менен коштошолу, Анда мен сиздерге Картайбачы апаке дегенди ырдап берем. Жашартып жаратканым берсе эгер, бүт болгон байлыгымдан кечер белем, сан жеткис түйшүгүңдү өзүм алсам, апаке кадырыңа жетер белем. Аппак гүлсүн амапа, картайбачы, ак сарай курам сага, картайбачы, алдыңа алтын төшөп беремин деп, чок кармап турам апа, картайбачы. Азаматсың. Бар болгой насыйкат буюрса келечекке койгон кыялдарыңды, пландарыңдын баардыгын ишке ашуусуна тилектешмин. Буюрса Кыргыз эстрадасында төбөсү көрүнгөн мыкты ырчы кыздардан болгой, Кыргызстан желин чет элдерге желбиретип жүрө бер. Анда сага эркин микрофон берейин, биздин көрүүчүлөргө өзүң каалоо тилегиң болсо айтып өтө. Мен көрүүчүлөргө ден соолукту каалаймын. Жакшы маанайды каалаймын. Мен Инстаграм баракчама катталып, лайк басып, комментарийлерди жазып тургула. Биз комментарийлерди окуп жүрөбүз. Ар дайым окуп, сүйүнүп жүрөсүң, Ооба. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн студиябызда конокто кичинекей ырчы кызыбыз Насыйкат болду. Сиздер менен кийинки эфирлерден жолугушканча сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.